Учурда чет өлкөдө иштөөгө мүмкүнчүлүктөр абдан көп. Ар кандай компаниялар Түркия, Германия, Литва, Латвия айтор жүр, Европага кеттик, баары сонун болот, акча таап келесиң деп ээрчитет. Сиз деле ушундай сөздөрдү укканда тезирээк көп акча таап, муктаждыктарымды жаап же бутума туруп кетсем деп кыялданасыз да. Бирок чет өлкөгө алып барам дегендерди оңой эле ээрчип кете бербей, шарттарды олуттуу карап, келишимдерди кылдат окуш керек. Анткени биз мындай шулуун компаниялар тууралуу жана мигранттардын өздөрүнөн кеткен каталар боюнча көптөгөн иликтөөлөрдү чыгарганбыз. Мисалы, буга чейин Rise, Visit Travel, Go to Germany компанияларынан жабыркагандардын окуясын чагылдырганбыз. Бул компаниялар Британия, Германия жана Түркияда кирешелүү иш орундарына жайгаштырабыз деп убада берип, жим болгондор. Бүгүн Германияга барып, өзү каалаган жумушка кире албай, оор жумушка тартылган студенттер тууралуу айтып берем. Аты жөнүм Асель Шамилова, саламатсызбы? Көп эле студенттер жайкы каникулун туура пайдаланып, ата-энесине жардам берип, жок дегенде окуумдун контрагын же кийимимдин акчасын таап алайын деген максат менен чет өлкөгө барат. Каникул болгону 3 ай болсо, алар үчүн ар бир күн маанилүү. Жакында эле Германиянын Дуйсбург шаарына кеткен 25 студент дээрлик 15 күндөй ишсиз калган. Алар Самара Академиясы аттуу окуу борбору аркылуу кеткен. Башында ушул студенттер көчөдө калды делген маалымат тараган. Биз алардын бирөөсү менен байланышып, сүйлөшө алдык. Ал көчөдө калбай эле башка кыйынчылыктарга кабылгандарын анонимдүү түрдө айтып берди. 20 келесиңер жумуш 1-2 күн же 3 күндө болот деген да, биз келип 15 күн жатып калдык, жумушу жокчу. Анан Самара Академиясына жазсак, алар бизди мындай игнор кылып койду да, жооп бербейт, или ошондой болуш керек, күтөсүңөр, айлаңар жок деген сыяктуудай башында ушундай жооп жазып аткан, а кийин болсо уже жооп бербей калды да. Ошентип Германияга жиберген компания менен байланыш үзүлгөн. Студенттер убадаланган жумушка эмес, башка оор жумушка тартылган. Биз 13 күн жаткандан кийин бул жактан работодателдер келип, подработкаларды таап берди. Цементке, например, да, демонтаж ошолорду кылдырып атты. До сих пор эле кылып атабыз азыр ошону. Производственная работа деп башында тандаганбыз. Язык не требуется деп алар өздөрү айткан, хорошо. Биз ошого келгенбиз негизи, заводко деп анан башында айтканда, ошо автозавод, только уборка кыласыңар депчи. Биз менен келген, биз, например, 25 бала келдик. Ошонун ичинен кассага деп келген балдар бар экен, кухняга повар болуп кирем деп келген балдар бар экен, продавец, консультанты бар экен. Ошолордун баары келип туруп, ошол производственный работа жиберип коет да. Негизи чынын айтсам, мен бул жерде кылган жумушту Кыргызстанда деле кылган эмесмин. Ошондой бир аз оор жумуштары да болду. Жеңили деле бар, бирок ошол мындай алмаштырып кылдырып атат, платасы төлөнүп атат. Бирок жумуш оор, бизге обещать эткен жумушу болбой калды. Анан эми жана өзү студентпиз да, аз убакытка келгенибиз үчүн 13 күн жатканыбызга биз өкүнүп бир аз артка кетип калдык. Жоопкерчилиги чектелген Немис Академиясы студенттер арасында Самара Академиясы деген ат менен таанымал. Компания студенттерди Ferien Job программасы менен Германияга жиберет. Компания кызматы үчүн ар бир студенттен 20 000 сом акы алган. Академиянын директору Самара Журабаева студенттер эмне үчүн жумушсуз отуруп калганын төмөндөгүчө түшүндүрүп берди. Сөзсүз түрдө алдын ала жумуш макулдашат. Ашкозчу болом, кассир болом деп атат. Ага тил деңгээли ошого жетиштүү болуш керек, маселен. Болом десе эле болуп калбайт да эми. Мен деле Меркелдин жанына барып отургум келет, отура албайм да. Ага тил деңгээли жетишпейт, ошого байланыштуу бара албайт. Самара айым, уксаңыз, сиздер деген Самара Академиясы негизи тил билбей эле койсоңор болот, силер деген производственный эле жумушка барасыңар деп дагы сөз берген турбайсыздарбы? Жок. Бизде договор мыйзамдуу түрдө келишимдүү неме договорлор бар ар бир студенттин. Договордо жазылган, эгер немецкий языгы достаточно болсо, жетиштүү деңгээлде болсо, кассага официант болуп барат. А немецкий деңгээлде жетишсиз болсо, уборка помещений, ремонт, кухня, уборка туалетов ушул багыттарга барылат. Булар аэропорттон келишим менен эле работодатель тосуп алган буларды. Анан немеде кетип атат, машинада кетип атат эле работодатель мага чалды. Булардын немецкий аябай слабый экен. Мен кантип андай чоң 17 000 иштейт да заводдо. Тусенкруг деген заводко барып уборка кылыш керек эле. Бирок уборканы жасаш үчүн дагы адам командирование немелерди түшүнүш керек да, буну жылдары мындай кыл деп. Немецкий 0 болгондугуна байланыштуу. Булар башка жумушка переоформление, башка работодательге документтерди даярдап да.
беркирабыт. Ошондо 3 күндөн 7 күнгө чейин ал узарат өзү рабочий күн. 7 рабочий күн дегенибиз бул 10 күн болуп калды да, суббота воскресеньяларды кошкондо 10 күнгө жакын отуруп калышты жумушсуз. Биринчи студенттерди жиберип атасыздар ошол жумушка, бирок анын ошол кетип аткан студенттердин демек тил деңгээли ошол жумушка жооп бербей турганын сиздер алдын ала билгенсиздерби? Алдын ала ошол документтерди алып атканда булар расписка жазып берген да, мен өзүм окуймун, алганга чейин дагы 2 ай болгон да. Бул кеткенге чейин бул студенттер дагы 2 ай убакыт болгон да. Ошол учурда окуп мен тил деңгээлимди жеткизип аламын деп расписка жазып беришкен. Бирок окуган эмес окшойт азыр. Кыргызстандын Германиядагы элчилигинин баамында акыркы жылдары жай айларында 5-6 миңге жакын студент иштөө үчүн Германияга келген. Алардын көбү жасалма эмгек келишимдери, жумушта бош орундардын же турак жайдын жоктугу, мурда макулдашылган шарттардын бузулушу, реалдуу абал менен убадалардын дал келбестиги сыяктуу бир топ көйгөйлөргө учурайт. Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев Ички иштер министрлиги Кыргызстандагы агенттиктерди кылдат текшериши керек экенин белгиледи. Кээ бир жерлерде ушул келип жана компания жумушка чакырган компания жумуш бере албай калган учурлар болуп атыптыр. Анан кыргыздар эптеп эле жетип алсам анан ар жагын көрөм деп тиги Америкада, Россияда көрүп келе бергендер да көп экен. Америкада эмес, Россияда эмес. Анан биз бул проблеманы билебиз, анан аналитикалык кат жазып өкмөткө жөнөткөнбүз. Мен жөнөткөнүмө 1 ай болду. Ошол жактан компанияларды жакшылап текшергиле деп. Текшерип бир экөөнү жакшы жазалап койсо, алдамчылар азайып калат. Ички иштер министрлиги катыш иштеш керек эмеден Кыргызстанда. Кыргыз жаштары эстетем, ажиотаж болуп эле тиги Европа, Германия деп мындай даярдыгы жок келбегиле. Мындай ар жактан таразалап мындай ишеничтүү компанияларга тапшыргыла. Биякта тааныштарыңар болсун, жалгыз келбей. Анан даяр болуп келиш керек, каттуу жумушка, кара жумушка. Жалак айланбай, иштейм дегендер келиш керек да. Анан бул жерде абдан көп балдар жүрөт, успешный жүрөт. Удачно келгендер да бар экен. Анан жанагындай туура эмес адамдарга түшүп калып, акчасын алып эле эптеп Германияга мындай киргизип жибергендер да бар экен да. Ошону силердин жардамыңар менен МВД таап, ошондой фирмаларды жазалаш керек. Студенттер азыркы жаралган абалга нааразы, оор жумушка тартылып, алар ойлогондой болгон жок. Самара академиясы бардыгы келишимдин негизинде болгонун жана тийиштүү документтер бар экенин айтып жатат. Материал жасалып жаткан учурда элчиликтин консулу 25 студент менен байланыш түзүлүп, бүгүнкү күндө алардын 8-и жумушка чыгып, 10 студент курулуш иштерине тартылып, калган 7 студент уруксат кагазын күтүп жатканын билдирди. Биз бул видео менен сизди чет өлкөгө барбаңыз дегенден алыспыз. Чет өлкөдө акча табуу мүмкүнчүлүктөрү көп. Биздин эле кыргызстандыктар $1000 долларларды таап, Кыргызстандагы үй бүлөлөрүн камсыздап келет. Бирок кайсы бир өлкөгө бара жатканда олуттуу кароо зарыл. Атын атагысы келбеген студент Германияга баратканда эмнелерди эске алыш керектигин айтты. Мен айтмакмын, биринчи очередде тилди окуш керек, немецкий язык или английский язык жакшы болуш керек. Ошондо мен түшүндүм, бул жакта ошондо сен тил билсең, бул жерде көчөдө калбайт экенсиң да. Эч кимге жалдырбай өзүң деле, например, жумуш издеп чыгып кетсең болот да, сен тил билсеңчи. Бизге болсо башында тилдин кереги жок деп баралы деп анан ушул Самара академиясына келгенбиз да, негизи. Анан тилдин кереги жок. Только документтериңерди берип кое берсеңер, производственный жумуш. Бир-эки өзүңөргө керек болсо болот дегенден биз макул болгонбуз да. Так негизи башында тил окушуңар керек болбойт десе, биз деле окумакпыз. Ошол. Негизи ошол эң биринчи очередь тилди билиш керек, анан бардык нерсеге даяр болуп эле келе бериш керек экен. Мындан мурда да жумуш таап бербей койду, жатакана жок, акчамды алдаттым деп Самара академиясына нааразы болгондордун каттарын таба алдык. Демек бул окуя биринчи учур эмес. Ошондуктан бул боюнча тийиштүү органдар териштирүү иштерин жүргүзүп, чечимдерди кабыл алышарын күтөбүз. Аты жөнүм Асель Шамилова, аман туруңуз.